сіздердің шаар үшін болған еңбегіңіздерді біздің депутаттар еске алды. Жалал-Абад шаарынын күнүнө карата эмгеги менен көрүнгөн 7 кишиге Жалал-Абад шаарынын ардактуу атуулу наамы ыйгарылды. Эмгеги сиңгендердин катарында ар тармактын өкүлдөрү бар. Арасынан дарыгерлерди, мугалимдерди, муниципалдык жана башка кызматкерлерди көрүүгө болот. Жалал-Абад шаардык кеңешинин ардактуу атуулу наамы ыйгаруу боюнча жолдун негизинде жана социалдык укуктук маселелер мыйзамдуулук бар. Наам алгандардын катарын мурунку шаар мэри Мураталы Тагаев да толуктайт. Ал буга чейин шаардык кеңештин 2 жолку төрагасы болгон. Мындан сырткары өлкөнүн 3-чү борбору аталган Жалал-Абад калаасын 2,5 жылдай башкарган. Айтымында алган бул наамы ал үчүн сыймык жана жоопкерчилик. Негизинен мен үчүн бүгүнкү ардактуу атуу алыш бул чоң сыймык. Бул бир эле мен жеке сыйлыгым дегенден алысмын. Анткени мени колдоп келген менин колдоочуларым 2012 жылдан бери бул жерде бир эмес 3 жолку шаардык кеңештин депутаты болдум. Ошол шайлоочулардын мага болгон чоң ишенимчи деп билем. Андан сырткары ушул шаардык кеңеште 2 жолу төрага болдум. Ал убакта бир топ оор кыйчалган мезгилдер да болду. Анткени 1 жыл бою шаардын бюджети бекилбей, коалиция түзүлбөй, ошондой кырдаалдар да болгон. Алардын арасында шаардык кеңеш таркап кеткен да күндөр болду. Ошондой оор кырдаалдар депутаттардын, фракциялардын башын бириктирип, бюджетти кабыл алууда бир топ иштерди жасап келдик. 2020 жылга чейин 2,5 жылдын тегерегинде шаардын мэри кызматына аркаладым. Анын негизинде бүгүнкү күндө шаарда бир топ иштерди биз жасадык. Аткарылбай калган тилекке каршы биз үлгүрбөй калган жумуштар болду. Аны бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги улап атат. Мен ага кубандырбай койбойт сөзсүз түрдө. Ардактуу наамды шаар мэри, шаардык кеңештин төрагасы эл өкүлдөрүнүн жана коомчулуктун катышуусунда тапшырды. Наамга талапкер болгондордун саны 20 болгон. Анын ичинен 7 талапкер тандалып алынган. Негизи бул наам шаардык коомчулуктун алдында эмгеги сиңген жарандарга, шаарга пайдалуу эмгек өтөгөндөргө берилет. Бизде буга чейин 2021 жылга жалпысынан 20 сунуш түшкөн. 20 сунуштун ичинен атайын туруктуу комиссия 7 кишини тандап алып, сессияга жолдоду. Сессиядан бир добуштан колдоо алып, атайын токтом кабыл алынып, бүгүнкү күндө ошолорду шаар күнүнө карата ардактуу атуу наамын ыйгардык. Жобого ылайык ардактуу наам ыйгаруу жөнүндөгү сунуштарды шаардык мэрия кабыл алып, тиешелүү документтерин топтоп өзүнүн сунушу менен шаардык кеңешке жөнөтөт. Ал шаардык кеңештин сессиясында депутаттардын кароосуна коюлуп, көпчүлүгүнүн добушуна ээ болгон тургунга токтом чыгарылат. Наам аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө көп жылдар бою салым кошуп, мамлекеттик жогорку сыйлыктарга татыктуу болгон ар кандай тармактарда эмгектенген инсандарга берилет. Бүбүсира Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.